Чек ара маселеси бул аябай элдин көңүлүн бурган талуулуу маселелердин бири. Бул суроо баягы баарына кызык болсо керек. Мадымаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча. Эч ким муну контролго албасын, ушул ким кандай добуш бергени ар кимдин, ар бир депутаттын өзүнүн абийиринде калсын. 8-чи чакырылыш келгенде, биз урушуп аткан 7-чи чакырылыш жакшы эле болгон экен деп калышканы мүмкүн. Ой, асман шаарын коюп, жердеги шаарларыбызды оңдоп алайлычы, биз өзүбүз бейиште жашаганыбызды билбей жүрөбүз да. Эфирде эл өкүлү электе берүүсү. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышындагы депутаты, Ишеним фракциясынын лидери Улукбек Орманов. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгач эле сурообузду ушул акыркы 1,5 жылдыкта кандай иштерди аткара алдыңыздар, кандай мыйзамдарды иштеп чыктыңыздар, ушул боюнча берсек, жыл жыйынтыкталып атпайбы? Саламатсыздарбы? Жогорку Кеңеште Ишеним фракциясы 12 депутаттан турат. Биз 21-жылкы шайлоодо 2-чи орунду алып келген партия бул. Ата журт Кыргызстан 15 мандат алды, биз 12 мандат. Жалпысынан 6 партия өткөн, муну жакшы билесиздер да. Эми мына биз 2-чи сессияны аяктадык. 7-чи чакырылыштын 29 күнү акыркы сессия болуп, азыр ушул шайлоочулар менен жолугушуу 1 айлык, андан кийин 1 айлык бул эмгек эс алуусу. Муну мурунтан айтылып калган каникул деп. Ошого бардык эле көнүп калышкан сурап, каникулга чыктыңарбы деп. Негизи бул 1 ай жумуш. Ошол шайлоочулар менен жолугушуу, болгон иштерди, Жогорку Кеңештеги болуп аткан иштерди барып өзүнүн шайлоочулары менен бөлүшүп, алардын оюн угуп келүү болот. Биздин Ишеним фракциясы жалпысынан мен жеке өзүмүн баам боюнча жакшы эле иштедик. Жалпысынан ушул 12 депутатыбыз 59 мыйзамдын ушул демилгечлери болуп чыгыш деп койсом болот. Себеби жалгыз киши алып чыккан мыйзамдар негизинен аз эле болот. Анан ошол Жогорку Кеңеште жыйындарда сиздер сунуштаган мыйзамдарга кошумчаларбы, мындай сунуштардын кайсынысы аткарылды, канчасы аткарылган жок? Мисалы жана алга Кызыл Октябрь айыл боюнча горизонт 890-го түшүрсөк деп президентке фонд түзөлүү деп сунуштаган элеңиз, ошолор аткарылдыбы, фонд түзүлдү? Эми ал маселе аткарылган жок, себеби чек ара маселеси бул аябай бул элдин көңүлүн бурган талуулуу маселелердин бири. Биз ошол кыргыз-өзбек чек арасын талкуулоо учурунда атайын жеринен талдап келип, мен өзүм өзгөндүк болгондуктан сунуш бергем. Ушу 900 эмес 890 болсо аябай жакшы болмок деп. Тилекке каршы ал кабыл алынган жок. Бүгүнкү күндө кыргыз-өзбек чек арасы толук такталып бүтүп, Кемпир-Абад Сусактагычы ошол 900 горизонт менен токтолду. Бирок ал жерде өзгөчө келишимдин өзүнчө пункттары бар. Ошол Сусактагычтын тегерегинде ушу чек ара тосмолору коюлбайт деген. Анан ушу партиянын программасындагы сиздер алдыга коюлган пландарыңыздардын канчоосун аткара алдыңыздар? Мисалы, элдин кирешесин жогорулатуу, экономика жаатында, социалдык. Эми ар бир саясий партия шайлоого барганда ушул элге чоң убадаларды берип келет. Ооба, ошол программаңыздарда элдин кирешесин жогорулатуу деген бар. Туура, бул албетте саясий күрөштө элдин добушун өзүнө алуу үчүн ошондой элге керектүү маселелер дайым коюлуп келген. Бирок алардын аткарылышы ошол саясий партиянын
парламентте алган ордуна жараша болот. Себеби ошол программадагы орун аткарыш үчүн жогорку кеңештен ошого ылайык чечимдерди кабыл алганга добуш керек. Сиздер тараптан сунушталган мисалы кошумча мыйзамдарга кошумчабы же долбоорлорбу ошолордун канчасы кабыл алынганы барбы? Мисалы Яндекстин салык төлөбөгөндүгүн айтып жүргөнсүз, буга чейинчи сиз көтөргөн маселелерди айтып. Аны биз ошол маселени, талуулуу маселелерди көтөрүп жүрүп, бүгүнкү күндө ошол Яндекстагы Кыргызстанга жакшы салык төлөөчүлөрдүн бири болуп калды. Себеби бул дүйнөлүк аренадагы компаниялардын бири. Ишин баштаганда бизде ошондой өзүнүн атайын эмеси болгон эмес. Азыр салык төлөө жагы жолго коюлду бул жагынан. Аткарылды. Экинчиси чоң бир мыйзамдардын бири, бул азыр биринчи окуудан өтүп президенттик администрация менен биз биргеликте иштеп аткан бул ысырапкерчиликке бөгөт коюу боюнча мыйзам долбоору бар. Президент указы чыккандан кийин биз азыр ошол мыйзам долбоорун толуктап иштеп атабыз. Себеби бир кылдай кылып туруп Кыргызстандын бүт региондорун ушундай болосуңар деген бул туура эмес экен. Жерлерде азыр элдик жыйындар өтүп, элдер өздөрүнүн чечимдерин чыгарып атышат. Ойлойм биз күздө бул мыйзамды алып чыгып, толук түрдө иштелип чыккан вариантты кабыл алабыз. Мыйзамдар негизи мен айтпадымбы, парламент табият кичине өзгөргөндүктөн мурдагыдай депутаттар өтө активдүү мыйзамдар менен азыр алдыга чыкпай, тескерисинче ушу мыйзамдардын аткарылышы боюнча эл менен бийликтин ортосундагы маселелерге көбүрөөк көңүл буруп калдык. Социалдык маселелер аябай көп. Ошондуктан парламентте көбүнчө жерлердеги социалдык маселелер көтөрүлөт. Коммерциялык уюмдар тууралуу мыйзамга көз карашыңыз кандай? Надира Нарматова сунушту. Бул эми катуу талкуу жараткан мыйзам долбоорунун бири. Бул күзүндө каралат. Негизи Кыргызстан ушул эгемендүүлүк алгандан баштап эле ушул Орто Азиядагы өзүбүздү биз бир аралчабыз, бизде бардыгы боло берет деген немеге көнүп алганбыз да. Бирок сөз эркиндигинин ошондой коммерциялык эмес уюмдардын иштешинин дагы жоопкерчилиги болуш керек. Мен ойлойм, ушул жагынан, мен жоопкерчилик жагынан ошол келген каражаттардын мындай бир толук ачык колдонулушу жагынан мен колдойм. Жанагы кайсыл жактан аларга киреше кирип атат, кайсыл тармакка жумшалып атат. Мунун эч кандай коркунучу жок. Тескерисинче мен ойлойм, ошол бизге грант бөлүп аткан, бизге жардам берген өлкөлөр үчүн дагы бул ачыктык дайым керек. Бул суроо баарына кызык болсо керек. Маадымаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча ойлобойсуздарбы дейм да. Сиздерге дагы ушундай нерсе колдонуп калат. Бул эми ар бир депутат үчүн эле мындай бир ойлонуп кабыл ала турган чечим болду. Добуш берүүнү дагы жашыруун кылдык. Эч ким муну контролго албасын, ушул ким кандай добуш бергени ар кимдин, ар бир депутаттын өзүнүн абийиринде калсын деп. Мен өзүм да өзгөндөн болом. Биз Адахан Кимсанбаевич менен бир жерденбиз. Саясатта өзүнүн орду бар. Ушул бийликтин болгон кемчилигин түз айтып жүргөн саясатчылардын бири. Бирок ошол учурда бийликте болгон учурдагы ар бир чечимибизге ким болсо дагы жооп беришибиз керек. Ал кандай болгон, эмне болгон, муну ойлойм сот териштирип так жообун берет. Биз бүгүнкү күндө ошол кылмыш жоопкерчиликке тартуу боюнча гана кол тийбестигин алып бердик. Калганы эми тергөө менен соттондон болот. Эми жумуштан мындай өтсөк, сиз дайыма бул өзгөндө спорттун 7 түрү боюнча элдештерди өткөрүп келеткенсиз. Бул кандай максатта өткөрөсүз?
эл да көнүп калган буга чейинки маектериңизди айттыңыз. Ооба, бул эми 20 жыл болду быйыл. Ушул 20 жолу өткөрдүк. 2020 жылы гана ушул жанагы ковид карантин болуп өтпөй калган. Калган жылдарда спорттун бир түрүнөн баштаганбыз 2003 жылы. Биздин өзгөндө волейболду өтө жакшы көрүшөт. Волейболду өзүнчө эле улуттук оюндай көрүп, 19 айыл өкмөтү болсо райондо ар бир айыл өкмөттө ар бир айылдын өзүнүн командасы бар. Ошол волейбол оюнун колдоо иретинде жаштарга бир дем берүү максатында башталып, андан кийин улан отуруп бүгүнкү күндө спорттун 7 түрүнөн оюндар өтөт. Салтка айланып калды бул. 1 май, 1-2 май ушул өзгөндө жаштардын спорт күнү деп койсок болот. Жалпы райондун эли келип өздөрүнүн командаларына дем берип, ошо спортко күбө болуп кетишет. Негизги максаты ушу жаштарды сергек жашоого үндөө. Ушул өзгөн дагы көп улуттуу эл болгондуктан району. Ал жерде өзүңүздөр билгендей 90-жылы кайгылуу окуялар болгон. Ушул элдердин ынтымагы, спортто команда ойногондо жаштар бири-бири менен таанышат, бири-бири менен достошот. Анан атаңызга арнап жазган китебиңиз да бар экен. Баягы саясаттан тышкары жазып да каласызбы? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Атама ошол как раз ар бир бала үчүн ата-эне бул ыйык да. Ата-энеге болгон мамиле, ата-эненин тарбиясы болбосо, ар кимибиз ушундай абалга келебизби деген дагы менде ушу ой болуп, атам жөнүндө китепти партиялык советтик кызматкер болгондуктан көп аябай иштеген, ал учур башка болчу. Мен өзүм өкүнүп калдым, кечирээк чыгып калды деп. Бирок ошол китепти чыгарып, ошо чогуу иштешкендерине аз калып калган үчүн айттым, кечирээк чыгып калды деп. Бирок ошондой китепти чыгарып, жаштар дагы окусун деп китеп чыгардык. Эми ошо 1 ай шайлоочуларыңыздар менен жолугушасыздар, андан кийин эс аласыз. 1 айдан кийин эс алуу болот. Кайсыл жакка барып эс аласыз? Мен жылыга эле Скөлдө эс алам өзү негизи. Скөл сезону гана кыска да, болбосо Скөлдөй жер дүйнө жүзүндө жок. Суунун тазалыгы, абасы, ушу Скөлүбүздү биз көздүн карегинде сактап калышыбыз керек. Кайсы жерге мына жумуш менен кайсы жакка чыкпайлы, Кыргыздын жеринде жер аз негизи. Мына азыр көрүп атпайбызбы? Акыркы учурда туризм күчөп, өзгөчө араб мамлекетинен Суусамырда, Ысык көлгө келишип, бейиш ушул жер турбайбы деп атышат. Биз өзүбүз бейиште жашаганыбызды билбей жүрөбүз да. Кээде ошол мындай тазалык жагын карабай келебиз. Ысык көлдөн тышкары Сарычелек деген көлүбүз бар. Муну атайын Евразия чөлкөмүндө жемчужина Средняя Азия деп коюшат, орусча айтканда. Орто Азиянын бир бриллиантындай болгон жер. Ошол Сарычелектеги суунун тазалыгы, бир жолу Сарычелекке барып туруп, андан кийин Ысык көлгө келгенде, Ысык көлдү ушунчалык кирдетип салганыбызга көзүм жетет да. Сарычелек бүгүнкү күндө пока эң бийик тоолуу таза көлдөрдүн бири. Мына президентибиз өзү демилгелеп, өзү кошулуп, Ысык көлдү тазалоо боюнча катуу иш-чараларды кылып атат. Мен ойлойм, муну жалпы кыргызстандыктар колдоп, ушул көлдүн тазалыгын, көлдү сактап калуунун аракетин кылышыбыз керек. Ысык көл демекчи Асман шаарына кечөө барып капсула коюп барып келдиңиздер. Кандай ойдосуз Асман шаары боюнча? Мен тилекке каршы бара албай калдым. Бирок бул чоң бир мамлекетти алдыга сүрөй турган проекттердин бири.
Президентибиз Садыр Нурбаевич туура айтты. Ушул болот дегенде мамлекетибиз өлкөнүн жарандар экиге бөлүнүп, муну жомок дегендери болду. Ой, асман шаарын коюп, бул кичинекей өзүбүздүн жердеги шаарларыбызды оңдоп алайлычы. Эмне болуп атат дегенге чейин катуу сын пикирлер айтылды. Бул дагы биздин коомубуздагы ушул сөз эркиндигинен кабар берет да. Экинчи тарап туура керек деп атышты. Мына качан башталат деп аттык эле, мына капсула салынып, иштери башталды. Эми бул 1 жылдык, 5 жылдык проект эмес. Мындай ушул акылдуу, таза шаарды куруу өзүнчө эле бир чоң убакыт талап кылат. Мына биз жакында парламент делегация Кытайга барып келдик. Май айында Борбордук Азиянын президенттери менен Кытай мамлекетинин президенти генерал секретарь деп койсок болот, ошол жолуткан болчу. Бул жолу саясий партиялардын диалогу деп ушул Борбордук Азияда 5 мамлекеттин парламенттин өкүлдөрү менен Кыргызстандын дагы биз барып, ошол жерде Кытайдын эл өкүлдөрү менен жолугуп, пикир алмашып, саясий партиялар менен Кытайдын өнүгүүсүн көрүп келдик. Салынып аткан жаңы шаарларын көрдүк. Шаар куруудагы тартипти көрдүк. Башаламандык ал жерде такыр жок да. Пекин шаары мисалы үчүн 2007 жылга чейин эң абасы булганган шаарлардын бири болгон. Олимпиада өткөрүүнүн алдында катуу талап коюлуп, бүгүнкү күндө Пекин шаары 20 миллион калкы менен эң бир абасы таза шаардын өзү таза шаарлардын бири. Биз ошого аракет кылышыбыз керек. Мына Бишкекти көрүп атабыз. Жанагы кышындагы ыш же болбосо дүйнөдөгү кир шаарлардын бири деген сөз биз үчүн, Кыргызстан үчүн туура эмес сөздөрдүн бири. Бул ушул башаламан курулуштардын кесепети деп койсок болот. Экинчиси ушул транспорт, үчүнчүсү шаардын тегерегиндеги жеке конуштар. Жакшы, кандай баа бересиз парламенттин ишине? Парламенттин ишине, ушу парламент иштеп атып баа бериш бул туура эмес. Буну парламенттин ишине эл баа берет, убакыт баа берет. Азыр дагы баа бериш кыйын буга, себеби сын пикир аябай көп. Бирок негизинен убакыттан өткөндөн кийин билинет да. Ар бир чакырылыштын кандай иштегендиги, ошол чакырылыштагы депутаттардын деңгээли убакыт менен салыштырылат. 8-чи чакырылыш келгенде, биз урушуп аткан 7-чи чакырылыш жакшы эле болгон экен деп калышыңар мүмкүн. Журналисттер негизинен. Жакшы. Кыргыз элине каалоо тилейбиз, жыйынтыктай берели. Каалоо тилегибиз мен айтып өттүм негизинен. Элибизге ушул биримдик, ынтымак, айткандай ушул учур келди. Азыркы аламдашуу, ушул дүйнөдөгү болгон откан окуяларды карап туруп, сырткы окуяларды элибизге дагы бир жолу ушул биз бир муштундай биригип, өлкөбүздү алдыга сүрөп чыгышыбыз керек. Аманчылык каалайм, токчулук, молчулук, жакшылык болсун. Улук мырза, студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, эфирде эл өкүлү электе берүүсү болду. Кийинки эфирде жолугушканча аман туруңуздар.